азаматтарга мекен болгон, тарыхы тереңге тамырлаган өзгөн жеринде өмүр учугу уланып келет. Мындан 70 жыл илгери дал ушул өзгөн жеринин Кызыл Сеңир айылында адал эмгектен баар тапкан мээнеткеч атанын үйүндө уул төрөлдү. Бул Нурумбетов Балтагул аттуу курууч эле. Зээндүү бала кичинекейинен зирек чыгып, мектепте активдүү эң алдыңкы окуучу катары бүтүрүп, Ош педагогикалык институтунун орус филологиясы факультетинде лелиндик стипендия менен окуп, артыкчылык диплом менен аяктаган. Дээринде идиреги бар жаш Балтагулду устаттар эрте байкап, окуу жайды бүтөөрү менен институтта мугалим, аз өтпөй эле Ош шаардык партия комитетинде адис катары, анан кийин областтык партия комитеттеринде эмгектенип, ошондон бери эл жүгүн аркалап келүүдө. Орошон 30 жашында эле Кыргызстандагы жалгыз эсептелинген кесиптик технология техникумуна директор катары дайындалып, балким болочок чоң жетекчилик касиетпи же жаштыктын жигери мененби Айтор ошол техникумдун имаратын курдуруп, материалдык техникалык базасын чыңдап, учурда бул окуу жайдын базасында 2 элге даанакер болгон Кыргыз-Өзбек университети иштеп келүүдө. Чындыгында Балтагул мырзанын ушул 70 жылдык өмүрүндөгү басып өткөн жолу абдан өрнөктүү, анан улуу чоң сөздөр менен айта турган иштерди жасаган инсан катары айтууга болот. Бул эми мындай өзгөчө бир жолдорду басып өткөн инсан деп айтар элем, себеби жумушчудан тартып, клубдун жетекчиси болуп, студент, андан кийин мугалим, Ош областында ал убакта эми Баткен, Жалал-Абад бардыгы бир область эмес беле. Кыргызстандын чейрек жарымы болгон түштүк жергесиндеги эң белгилүү бардык баскычтарды басып өткөн жетекчилердин бири деп эсептейт. Ал эми кесиптик техникалык билим берүү башкармалыгынын башчысы болуусу Балтагул аттуу куруштун билим берүү тармагында ири ишинин чоң локомотиви болуп калды. Эмгеги менен тажрыйбасынын башкысы чоң жоопкерчилигинин натыйжасында 1991-жылы Ош областтык кеңешинин сессиясынын чечими менен областтык билим берүү башкармалыгынын башчысы болуп бекитилген. 1993-жылы Ош областтык мамлекеттик администрация башчысынын орун басары болуп, 1993 жана 99-жылдары кайрадан кеңейтилген Ош областтык билим берүү жана маданият башкармалыгынын башчысы катары иштеп, өзүн республикалык деңгээлдеги билим берүүнүн чыгаан адиси катары көргөз алды. Балтагул аттуу курууч бүгүнкү күндөгү биздин кыргыз агартуучулардын эң бир улуусу, эң бир урматтуусу. Мен Балтагул аттуу курууч менен министр болуп турган мезгилде Кыргыз Республикасынын эгемендүү республикасынын билим илим боюнча министрлигинин ал эң бир концепциясын, программасын түзүп жаткан мезгилде зор иш өткөрдү. Ошондуктан мен эч бир тартынбай эле биздин улуу агартуучулардын катарынан кошуп дайыма айтып жүрөм. Бул жылдары Балтагул аттуу курууч биринчи болуп Союз удурап идеологиядан өксү болгон мектеп окуучулар үчүн Манас идеологиясын кийирип, Манас Семетей Сейтек балдар жана өспүрүмдөр уюмунун кайрадан түзүлүшүнө, өнүгүшүнө зор салым кошкон. Бул демилге 1996-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилип, бүгүнкү күндө бүтүн республиканын булуң бурчуна чейин таралып, жигердүү иштеп келүүдө. Ушул эле жылдары жедеп бүткөн билим берүүнүн формаларынан бийиктик издеп, тоскоолдуктарга баш коюп, биринчи жолу Ош областында, азыркы 3 областтын базасында инновациялык билим берүү технологияларын кийирип, гимназия, лицейлерди түзүп, уюштуруп, тереңдетилген билим берүү системасын калыптандырган. Ошол иштин шарапаты менен бул күндөрү уклондук, автордук, жеке коммерциялык мектептерди ачууга да мүмкүнчүлүк болду. Билим берүүнүн чыныгы uyuşturucusu, жооптуу кызматкери, кыскасы билим берүү тармагынын патриоту болду деп айтсам жаңылышпайм. 1999-жылдан 2006-жылдарга чейин областыбыздагы эң ири район болгон Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы катары иштеп жатып, эгер адам кааласа, акыл идиреги бийик болсо, каржы тоскоолдугу экинчи пландуу маселе экенин далилдей алды. Бельгия жазуучусу Метерлинг Моррис башканы кой,
биз өзүбүз кыялдангандай боло алабызбы деген экен. Ал эми Балтагул Аттокурович катаал өткөл замандын сыноосунан бийик туруп, өгүз өлбө, араба сым багылбастан татыктуу иштеп, эгемендүүлүктүн 10 жылдыгына 10 мектеп, жалаң элдик демилге менен ашар методу менен курдуруп балдарга сунуштады. Бул республикада эч ким жасай элек, азыр да эч ким жасабаган триумф бойдон калды. Ошол кайсы ордунда болбосун, иштеген ордунда жаңы бир салымдарды кошуп, жаңы ыкмаларды пайдаланып, мына ишти мындай кылып койсо болбой беле, мурункулар деле дедиргендей кылып туруп иштеп жүрөт да. Өзүнчө касиети бар белгилүү адам эле да. Ошол советтик доордогу билим берүү башкармаларынын башчылары өзүнчө бир министр эле. Мына биз баарыбыз билебиз, ошол Мырза Кулматовдон кийинки Балтагул Аттокурович ошо билим берүү башкармасы болуп калды. Айрыкча ушул Ош областынын билим берүүсүн өнүктүрүүгө ушунчалык зор салым кошту. Мына бүгүн дагы мен айтар элем, ошол кишинин кадрлары, ошол кишинин тарбиялаган шакирттери бүгүн да башкарып турат. Элибизде кеп бар го, эл эмгегин жер жебейт деген. Билим берүү сыяктуу эң сооптуу ары жоопкерчиликтүү ары түйшүктүү иштин акыбети кайтып, 1991-жылдан 95-жылга чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин легендарлуу парламентинин эл өкүлү катары шайланган. Данышмандар белгилешинче дүйнө 4 ири башталыштан турат. Биринчиси илим, экинчиси бала тарбиялоо, үчүнчүсү боорукердик жана төртүнчүсү достук. Бул жагынан алганда Балтагул Аттокурович дөөлөттүү инсан. Бир өмүр билим берүүдө бир мектеп же бир класс эмес, бүтүндөй чөлкөм областтын миңдеген келечек ээлеринин идеологиялык уйткусу катары эмгектенсе, 1990-жылдары илимде чейир издеп тарых илимдери боюнча кандидаттык диссертациясын, 2000-жылы доктордук диссертациясын коргоп, учурда 11 монография, 200дөн ашык илимий макала жана окуу усулдук колдонмолор жазылып, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын чечими менен профессор наамы ыйгарылган. Өзүмдүн басып өткөн жолуңду карап туруп, ошол биздин арабыздан жаш кезиңде партиялык кызматтарга кеттиң, кийин аткаруу кызматында иштедиң. Ошолорду иштеп жүрүп, илимге кирип кеттиң. Тарых боюнча кандидаттык диссертацияларың, докторлук диссертациялар коргогондоруңдун баардыгы менин эсимде. Бүгүнкү жашоодо бар жоктун баардыгын ушундай айкалыштырып алып кетип ар кимдин эле колунан келе бербейт да. Мына бүгүн 70 жылдыктын бир сересинен туруп караганда, ар бир кыргыз өзүңө окшоп элине, жерине, мамлекетине ак кызматын жасаса, ал эмгектин үзүрүн көрөт. Учурда жождордо студенттерге тарых боюнча лекцияда окуп келүүдө. Ал эми достор арасындагы абыз уюштуруучу меймандос касиети менен алган кадыр баркы баарыдан мурда досту курбунун жүрөгүнөн кабылдап, урматтай билген касиетине байланыштуу болсо керек. Балтагул бир ушунчалык биз бийик кармаган инилерибиздин бири, себеби мунун инсандык касиети өтө бийик. Башкысы Балтагул Аттокурович бактылуу үй бүлөнүн түрөөчү. Жубайы Жамиля менен бирге түтүн булатканына ушул жылы 50 жыл толуптур. Ушунча жыл өмүр куруп бири-бирин сен мен дешпеген бактылуу жубайлар. Колдун манжасындай 5 перзенттин атасы. 5 манжа тең эмес дешет элибиз. Бирок Балтагул Аттокуровичтин 5 баласы тең. Жубайлары менен акылдуу, тарбиялуу адис катары атага абийир алып келүүдө. Илимпоз атанын учугун улап, 2 уулу илимдин кандидаты болсо, 2 баласы илим изилдөөчү. Ошо неберелери жакын. Ошол эле кезде менин балдарым да ушундай эркелетип, анан көлгө барышабы, эс алганы барышабы, бир жака конокко барышабы, сөз ошо неберелерин эшитип атып, биз тамашалап күлүп калабыз дейм. Болду, эми өзүңөр эс албайсыңарбы десек, жок, буларсыз биз эс алгандай болбойбуз депчи. Бул да болсо, ошол экөөнүн атамын кең пейилдиги, ошол мэримин балдарына эле эмес, неберелерине да берип, ошол баягы жаны менен ошол бала үчүн, небере үчүн өрттөнүп, ошол чарчаганын билбей. Уланган учугуланып,
каарманыбыз учурда 14 небере чеберенин бактылуу чоң атасы жана таятасы. 2011-2016 жылдар аралыгында Ош облустук мамлекеттик администрациясынын байкоочу кеңешинин төрагасы болуп, жаш жетекчилерге саяпкер катары таптоо менен адилеттүүлүккө үндөсө, Балтагул аттуу куруш Кадырман Аксакал катары ажылык парзын аткарып учурда жаштарга ыйман жаатында да үлгү. Мамлекеттик саясатта болсо Кыргызстан элдер ассамблеясынын Ош бөлүмүндө учурда жетекчи катары улуттар аралык ынтымактын даанагери. Улуттар аралык эмгекти чыңдоо максатында ар кандай иш жагынан кеңирлеп көрдүм. Жыйынтыгында бир топ маданий борборлордун актив мүчөлөрү өкмөттүк сыйлыктарга Балтагул аттуу куруч ушул мезгилде СССРдын кесиптик техникалык билим берүүсүнүн мыктысы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы төш белгилеринин ээси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси, аалым профессор, кадырлуу жубай, ардактуу ата, сүйүктүү дос, башкысы жалпыга белгилүү чыгаан инсан. 70 жылдык маареке кут болсун, урматтуу Балтагулова.